Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Көркөм өнөр предметинин 6-класстар боюнча экинчи сабагыбызды баштайбыз. Онлайн сабагыбызды. Сабактын темасы түстөрдүн жашоо турмушубуздагы орду жана мааниси. Түстөр аркылуу түрдүү образдардын берилиши. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Түстөрдү турмуштагы орду жана мааниси боюнча керектүү маалыматтарды билесиңер. Өнүктүрүүчүлүк максаты түстөрдү живопис менен байланыштырып, көркөмдөп, чыгармачылык менен жараштуу иштей билүүгө көнүгөсүңөр. Тарбиялык максаты түрдүү ыкмада колдонуп, өз алдынча ирети менен туура композиция аткарууга жана ар бириңиз өз алдынча коопсуздук эрежелерин сактап, кылдат иштөөгө үйрөнөсүңөр. Сабактын тиби аралаш. Сабакка колдонулган ыкмалар: аңгемелешүү, практикалык, көрсөтмөлүүлүк. Сабак аралык байланыш: география, чийүү, эмгек жана башка предметтер менен байланышкан бул сабагыбыз. Сабактын жабылышы: Орозбаевдин Кеч күз деген чыгармасы, адабияттар, журналдар, интернет булактарынан алынган маалыматтар, каражаттар: альбом, карандаш, гуашь, акварель боёгу, ишке таякчалар, пастель, угол, сангина, айнек тактасы, палитра жана башкалар. Негизги түстөр: сары, кызыл, көк. Кошумча түстөр: ак, кара түстөр. Түстөр экиге бөлүнөт: жылуу жана муздак болуп. Мына өзүңөр сүрөттө көрүп турасыңар, жылуу түстөр жана муздак түстөрдү. Мында спектр берилген, ошол түстөрдүн ошол айланага берилишин спектр деп атайбыз. 12 түрлүү спектр көрүнүп турат. Кеч күз, алия прима. Итальян тилинен которгондо мааниси бир отурум менен бир сессиянын ичинде бүтүрүлүүчү чыгарма деген маанини түшүндүрөт. Китебиңерде ушул жаңы термин алия прима деген. Гратаж техникасы: бул түрдүү түстөр менен үстүнө капталып боелгон баракты же картон кагаздын учу бар калемсап же учу учтуу каражаттар менен кыра чийип сүрөт тартуу ыкмасын айтабыз. Гратаж ыкмасы. Сабагыбыздын практикалык бөлүгүн баштайбыз, урматтуу окуучулар. Мында негизги түстөрдүн бири-биринен табылган түстөр берилген. Негизги түстөр мына үстүбүздө жогору жакта айтып өттүм. Кызыл, сары, көк. Ошол кызыл түс эгерде бизде жок болсо, эч жерден кызыл таппайбыз. Эгерде бизде көк түс жок болсо, башка түстөрдү аралаштыруу менен көк түс табылбайт. Эгерде бизге сары түс жок болсо, башка түстөрдөн сары табылбайт. Ошон үчүн негизги түстөр кызыл, сары, көк. Кызыл, сары, андан кийин көк түс. Ушул 3 түс негизги түстөргө кирет. Булар түстөр негизден жылуу жана муздак түстөр болуп экиге бөлүнөт. Мына бул жакта мына сарыдан баштап кызыл, көккө чейин жылуу түстөр, көктөн мына жашылга чейин, жашылдар мыналар муздак түстөргө кирет. Эми сары менен көктү аралаштырсак, биз жашыл түс таап алабыз. Ошол түстөрдү бири-биринен аралаштыруу аркылуу бир канча түстөргө биз кызыл түс, сары түс, көк түс менен бир канча түстөрдү табабыз. Мына көккө сарыны коштук, биз жашыл түстү таптык. Көбүрөөк сары берсек, ал саргыч жашыл болот. Андан дагы сары менен ошол жашылды аралаштырсак, агыс сары болот. Андан кийин көккө сарыны аралаштыруу менен, көбүрөөк аралаштыруу менен дагы биз тогураак жашыл түстөрдү таап алабыз. Бул жерде дагы жашылга көк түстү кошуу аркылуу ток жашыл таап алабыз. Андан көк менен сарыны кошсок жашыл болот. Жашылга бир тамчы, эки тамчы кара түс сызсак карамтыл жашыл болот. Андан кийин көгүшкө өтөбүз. Эми биз мына түстөрдү 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 түс таап алдык. Эми
сарыга кызылды кошуу аркылуу оранжевый деп коебуз. Оранжевый түс таап алабыз. Мына сарыга кызылды кошкондо ушундай түс пайда болду. Ага бир тамчы ак кошкондо агыш болот. Дагы бир тамчы сары кошсок, андан дагы саргыч болот. Андан кийин дагы сарыга кичине оранжевый түстү кошуу аркылуу агыш сары пайда болду. Эми биз, урматтуу окуучулар, кызылга көктү кошуу аркылуу биз кырмызы, фиолетовый түстөрдү таба баштайбыз. Муздак түстөргө кирет бул. Мына көгүш кылган сайын ошол көк цветти кызылга кошуп, аны көктү басымдуу бөлүгүн көк кылган сайын ушундай көк түстөр пайда болот. Мына көрүп турасыңар. Эми дагы ак менен көгүштү аралаштыруу аркылуу актан кошобуз. Көк түс пайда болду мына. Сыя көк. Андан дагы акты басымдуу бөлүгүн ак кыла баштайбыз. Мына балдар, көрүп турасыңар. Эми көккө кызылды кошуп, эме кылган сайын бозгуч түс пайда болот. Дагы кызылды басымдуу бөлүгүн кызыл кошобуз. Мына көрдүңөр, ошо спектрдеги түстөрдү таап кетип жатабыз биз. Андан кийин дагы кызылды кошуу аркылуу мына көккө кызылды кошуп, аны кызгычкан сайын мына кызылдын өзү бул жерде турат, бирок бул жердеги кызыл көк кошулган кызылга кирет. Андан кийин ушуга ак түс кошулуу аркылуу агыш кызыл пайда болот. Бизде 2 түс калды. Ак кошобуз дагы. Негизги түстөр кызыл, сары, көк, кошумча түстөр ак менен кара түстү кошуу аркылуу биз ушундай спектрдагы түстөрдү таап алсак болот, урматтуу окуучулар. Силер бул ыкманы аткарып көргүлө. Ушундай түстөр өзүнүн түсүн таптык. Мына ушул күрөң түс кайдан чыкты? Мына жерде сары менен кызылдын ортосундагы түс күрөң. Ага биз караны кошкон сайын мына ток күрөң болот. Бул жерге аралаштырып алдык, мына ток күрөң. Кызылга сарын кошсок оранжевый пайда болот. Ошентип түстөрдү таап алабыз, урматтуу окуучулар. Эми, урматтуу окуучулар, тесттик тапшырмаларды аткарып алалы. Тийгизген таасири боюнча түстөр кандай бөлүнөт? А. Негизги, Б. Жылуу жана муздак, В. Ачык жана караңгы. Экинчи тесттик тапшырма. Жаныбарларды тартуу сүрөтөндөрүндө кандай аталат? А. Майдан, Б. Картина, В. Анималистик, Г. Декоративдик. Үчүнчү тесттик тапшырмабыз. Живопись өнөрү бизге эмнени үйрөтөт? Табиатты, түстөрдүн айкалышын, кооздукту. Урматтуу окуучулар, ушул тесттик тапшырмаларды мага жакшынакай кылып жазып, туура жообун белгилеп, WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү сабакта таанышкан 2 ыкманы алия прима жана гратаж техникасын колдонуп, каалаган жанрда ой чабытыңарды чакан бир чыгарманы аткаргыла. Практикалык бөлүктө көргөн спектрди аткарып көргүлө. Аткарып, ушул тапшырмаларды WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.